Так. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ulu urmatlı momun musulman bir tuğanlarım. Jaratkan Allah Ta'alaga maqtollar aytalı. Subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bul unaga mingendin duası. Ey jaratkan Allah Ta'alam, sen özüň tazasın. Mına uşul unany bizge baş idirip berdin, biz buga jakyn emeselek degen dua menen jursek jakşı bolat. Mına bugün dem alış günü eken. İçine maşinabızdı karat aldı, şuga maylarını almaştırganı geldik. Sebep degende har bir nerseni karap tarbiyalagan, özü dinibizden dagın saltыбыздын dagın körgözgөнü. Egerde saltыбызda aytat, malды biröөгө sata turgan bolsoň semiz kılıp sat. Egerde jey turgan bolsoň semiz kılıp soyup je, mine turgan bolsoň semiz kılıp min degen. Sebebi arık mal, arık ısraf bolup kalat. Anan ual bolup kalat da. Oşonun üçün bul teknika dele bugünkü kunde temir tulpar. Bul emne degen temir tulpar. Mına uşul jönde sizlerge kişine söz kılıp berебiz. Salıştırmalı. Nami hazır sizlerge kapottu açıp may almaştırgandın jana kanday emek kılabыз. Uşulарды sizlerge körgözöйүн. Mına. Bul jerde bul teknika jönündө kıska süйлөp keteyин. Negizi bul kanday nerse bul teknika? Canı barбы, же maklukбы, musulmanбы, ыймандуубу, ыймансыз, bul эмне, кайсы түргө кирет? Албетте bul машинаны адегенде жасаганда адам баласы ушул bir nerseden körüp жасайт да. Bul деле бизге эле окшош. Misal үчүн adamın omurtkası var, bütün denesini karmap turgan. Bunun dele raması var. Oşonda ele adamın sırtkı kiyimleri var, kızıl, jaşıl, kök. Bulardın dele kuzuğu var, kızıl, jaşıl, kök. Oşonda ele adam balasının mana uşul atı var, bulardın dele atı var. Her türlü maşinanın özünün atı var. Hem okşoşluk jaklarını aytıp göre turgan bolsok, misal üçün жүрөгү var, bunun motoru var. Egerde adamın davleniyası kötörülüp turgan bolsa, bunun dagın maydı köp kuyup koysoň davleniyalar kötörülüp, muna ol головканын прикладкасыны же болбосом клапанын сальниктерин жарып чыгат кадимгидей эле. Эгер аз болуп калса, давление жок болуп, мотор эмне болуп калат, ыстык берип кармап калат. Ошондой эле биздин кан тамырлар, майда клеткалар бар сыяктуу эле булардын электр проводдору бар, ошондой эле кетет. Ошондой эле адам баласы birinci sort, ikinci sort, üçüncü sort undu jey turgan bolsa, bular dele 80, 92, 95 benzinlerdi jeyt. Anan эми адам баласы кебиргиси ылгабай жейт, кебиргиси диета кармайт. Машиналардан кызык. Диета кармаганы бактын ичиндеги насосу болот. Анан мына жерде дагы насос высшего давления деп коет. Насос высшего давления 16 атмосфера айдап бере турган, баягында бензин тандай турган моторлор болуп калат. Ала анча-мынча жаман бензинге жүрбөйт кебир машиналарды. Ошондой эле бул мына чырагы бар, көзү бар дегендей, анан колу бар, буту бар дегендей, мына ол ходовой час. Эми негизи бул машина негизи системасын айтып берейин сиздерге. Биринчиси астынан баштай турган болсок, тормозной система. Тормозной системасы бул астында 4 дөңгөлөктү кармайт. Мына ушул тормозной система. Ооба. Тормозной система бул жакта колодкалар турат. Мына ушул ушундай нерсе. Анан үстүндө ходовой часть, рулевой управление, анан рейка, рулевой рейка, анан колокольчиктер турат, рулевой наконечник турат, рычаг турат, астында шаровойлор турат, стабилизатор турат. Бул жерде внутренний, внешний гранаталар турат, анан эки жака бурула турган мына рулевой тягалар турат да. Артында эчтеке жок. Болгону эки реактивный тяга турат, бүттү. Мына ушул нерселер эгерде технический осмотрдан өтпөгөн болсо, жолдо абдан кооптуу бир ыңгайлуу, ыңгайсыз нерселер жаралып калышы мүмкүн. Кырсыкка учурап калышы мүмкүн. Ошонун үчүн бүгүнкү күндө мен айтайын дегеним, ушул техниканы өз убагында карап жүрбөсөк болбойт. Себеби адам баласы башкарат буну. Эгер мусулман адам башкара турган болсо, жакшы сооп иштерге, мечиттерге, медреселерге, жумушуна иштеп барып, бала бакырасын багат. Эгерде бузуку же күнөөкөр адам айдай турган болсо, аны урулукка айдайт.
уурулукка, каракчылыкка, ошондой эле бир зынакордукка, башка нерсеге айдайт да. Ошол кандай ээсине насип кылган болсо, бул техника ошого карап кете берет. Эми негизги бул жерде көңүл бура турган нерсе баягы резинага көңүл буруш керек. Резинасы кышкы жана жазгы болуп экиге бөлүнөт. Алардын нормалары бар. Норма дегенде максат ошол протектор тобурчактары, мисалы үчүн мотоциклден баштай турган болсок 0,8 мм кем болбош керек. Эң кеминде. Жеңил машиналардыкы 1,16 мм болот. Жүк ташуучу грузовой машиналардыкы 1 мм болот. Ал эми автобустардыкы 2 мм. Протектор деген сөз ушундай билсек болот. Бизде тормозду сынап текшергенде тегиздикте асфальт салынган жерлерде текшерет. 40 км саатына ылдамдыкта бара жаткан машина, жеңил машинаны тормозу 12ден 14 жарымга чейин барып токтошу мүмкүн да. Мына бул летний дөңгөлөк, катуу таш дөңгөлөк. Мына ичинде бир кичинекей метка турбайбы? Ошондон бур жагы мына 3-4 мм турат да меники. Мына ушул 3-4 мм 1,6 калганга чейин мисалы үчүн уруксат берет. Эгерде 1,6дан ылдый болуп кетсе, эксплуатация кылганга уруксат эмес, тыюу салынат да. Дөңгөлөк эме тормоз кармабайт. Ал бир. Экинчиси бул дөңгөлөктүн протекторлору жакшы дөңгөлөктөр, мисалы зимний дөңгөлөктү ала турган болсок, липучка деп коет, Bridgestone, же болбосо Yokohama. Булар өтө бир кышта бир жакшы эме берет да, пайда берет. Себеби ал дөңгөлөктөрдү мындай кармап көрө турган болсоң, бир кандайдыр бир каучукта кум сыяктуу нерсеси бар да. Ал баягы көкмөк музга бир аз контакт этет экен да. Эми сиз элестетип көрүңүз, монондой дөңгөлөк менен кышында жүргөн такыр болбойт да. Ошондой эле зимний дөңгөлөк менен жазында жүргөн такыр болбойт. Себеби ал өтө жумшак дөңгөлөк болот дагы. Мисалы үчүн асфальт ысык болгондо жумшак дөңгөлөк шаарды үйлөп алып үстүндө отурганда кандай адам ыңгайсыз болот. Ошондой эле болот. Анан тез эле 1-2 күндө эле жейилип жок болуп кетет да баягы протекторлор. Ошон үчүн мына пешеходдордо зебра деп койбойт. Ошол жерлерде адам баласы менен машинанын кагылышып кетиши кооптуу мына ушул нерседен болуп атат да. Берги жөө жүргүнчү ойлобойт бул машинанын тормозу иштейби, иштебейби деп. 3,5-4 тонна жүк көтөргөн машинанын токтошу 15 метрге чейин барат. Ал эми 12 тонна жүгү бар чоң фуролордуку, мисалы машиналардыкы 18 метрге чейин барып токтойт. 40 скоростта кетип аткан. Ал эми бизде шаарларда 60 турат. Кодекс боюнча 10 плюс 10 70те кетип аткан машина 38 метрге чейин барып токтошу мүмкүн да. Ошонун үчүн жаштар, айнанайындар, деги эле адам мусулмандар кулакка наушникти тагып алып, сагызды чайнап, пешеходдон өтүп кетип атканда жол меники деп өтпөстөн водительдин келе жатканы көзү менен ынаныш керек. Эгер ал көзү менен ишарат болуп өтө бер десе, экинчи машинаны күтүш керек. Ал жактан да өтө берсе, үчүнчү полосадагы кел. Эң көп случай ошол биринчи токтогондон кийин экинчи полосадагы келип коюп кеткен. Орустарда мында ловушка деп коет. Мына ушул жан алгыч периште, Азраил периште көбүнчө ушул пешеходдон алып атат. Бул жерде орустар зебра смерть деп коет да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, техника менен тамашалашпаш керек, техника менен жол талашпаш керек. Себеби мурдагыдай технический осмотр жок бүгүнкү күндө. Каалагандай айдап жүрүшөт адамдар. Албетте биз мусулмандар намаз окуунун илимин, билимин окуу кандай важип болсо бизге, ошондой эле техниканы туулгандан баштап эле мен башкарамын, мен айдаймын деп азыр ар бир адам ниет кылып турган заман болду. Ошон үчүн автошколаларда окуп, аны үйрөнүп, билип туруп, эгерде трассага чыкпаса, киши мына ушундай билбестиктен көп бир өкүнүчтүү нерселер болуп жаткан себеби ушундан. Себеби биз союз мезгилде уч комбинат деген бар эле, 8-класстан кийин бары 2 жыл уч комбинатта мал чарбачылык, сүт сабаганды, сварка кылганды, тракторист, машинист, водитель. Ошол кездерде биз окутканда ПДД, правила дорожного движения, Токтор Али деген кадам жерде уч комбинатта бизге окуткан, права берген. Мына ушул кезде ушунун бардыгын окутканда, мисалы үчүн бул жерде тормозной система,
Анан кийин электрический система охлаждения, топливной система. Ал кезде бензин менен эле солярка болчу. Азыр газ пайда болду, электронный машиналар пайда болду. Андан кийин система охлаждения деп коет, водяной, воздушной деп. Ошондой эле бизде эң акыркысы мына ушундай машина менен тааныштыгыбыз болбосо, бул өтө техника, бул абайлай турган нерсе да. Жолдо интервал деген нерсе бар, дистанция. Мисалы үчүн 10 скоростта кетип аткан болсоң, алдыңдагы машина менен аралыкта бир машинанын орду болуш керек. 20да бара жаткан болсоң 2 машина, 30да бара жаткан болсоң 3 машина аралык болуш керек. 100дө бара жаткан машинанын аралыгы 10 машина болуш керек да. Ошондой эле бизде Кыргызстанда азыр закон боюнча трассалар категорияга бөлүнөт да. Бизде эң бир сапаттуу трассаларыбыз жок. Болгону закондо 90 эле километр. Плюс 10, 100. Ито коркунучтуу да. Биз 100 менен жүрө турган трассаларыбыз жок. 90дон ашпаш керек. Кээ бир мусулман мамлекеттерде айткан, эгерде 120дан өйдө ылдамдыкта бара жатып, ала салып кете турган болсо жаназа окулбайт деп. Эмне үчүн десе, өзүнө өзү баягы жан кыйгандай, өзүнө өзү өлтүргөндөй болуп өкүм болот экен да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, акырын жүргөн, бул сабыр кылып жүргөн Алладан болот, шайтан шашылган шайтандын иши болот. Ошон үчүн кайсы жерде болбосо Алла Таалам бизди сактап жүргөн болсун. Мен айтайын дегеним, жаштарга ушул окуп, үйрөнүп туруп, анан ролду кармап чыкпасаңар болбойт. Көрөбүз азыр. Мына не токтотуп, даже кереги жок экен. Мына карасаң, кереги жок эле, а? Ортада куш керек. Канча грамм куш керек? 300 грамм, давай алып кел. Кебиргилер баягы машина сатканда касам ичет да, меники май которгондон кийинки май которгонго чейин 1 грамм май жебейт депчи. Бул поршунга илешип күйүп чыгат гулуш тилинен. 100 грамм, 200 грамм баары бир жейт. Ошон үчүн буну карап коюш керек. Эгер меники май жебейт деп эле өзүңдү өзүң алдап жүрө берсең, анда моторуң бир күн ичи сварка болуп кармап калат. Мына ушундай туугандар. Мына. Жакшы. Мына Кудайым буйрса, машинабыз эми даяр сапарга. Иншалла, эми айдасак боло берет. Бисмиллахиррахманиррахим. Я Аллах. Айдап эми сапарга аттанганыбызда дуа окушубуз керек. Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху мукринин ва инна иля раббина ламунқалибун. Бул унага минген дуасы. Андан кийин сапар дуасы. Жараткан Алла Таалам бизге ушул сапарыбызды жеңил кылгын, алыстыгыны, жолдогу машакаттарды оор кылбай жеңил кылгын. Биз барып келгенге чейин үйүбүздү сага тапшырдык. Жолдогу кейиштүү манзар, кейиштүү көрүнүштөргө бизди көргөзбөгүн, малыбызды, жаныбызды, үйүбүздү өзүң сактагын деп, мына ушундай дуаны окуп чыгат да. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына